Мен тишим алдырып атам, бир жериң кесилип калат, мен силерге жуктуруп атам, баардыгыңар түшүнүшүңөр керек, ыйлашың керек болуп атат. Мен бизнес кылгым келген жокмун, сатып алып келип, бирөөгө мени каралап, эмен кереги жок да, мен силерге жугуп калбасын деп вакцинацияны сурап атам. Вакцинация сайдырып алгыла, коммерцияга эмес, мамлекет өзүн алсын. Мамлекет өзүн алмайынча бизнес боло берет. Качан мамлекет өзүн алганда бизнестин баардыгын токтойт эле да. Эми мен басып жүргөнөн кийин, мага окшогондор 100 миңдер. Силер жакшына отурасыңар. Менин бир эле каным силерге жукса, сактана албайсыңар. Мага окшоп миңдеген, миллион деген акча тыксаңар дагы, алдыбызда кыргыздар каяка кеттик? Ош базар менен Дордойго чыгып көргүлөчү. Министрге кайрылып кетет элем. Дордойго барып көрүңүз, Ош базарга барып көрүңүзчү. Же кааласаңыз сизге жуктуруп коюн ушулорду. Же нормально уктап албайсыз, же нормально жашай албайсыз. Кандай кылыш керек буну? Ар кимиз өзүбүз тилемчи болуп, Индияга жүздөп кетип атабыз, барып алмаштырып келели деп. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайын билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинемди саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мени уга албайсыңар. 1 жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дароо сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдырмаштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга, акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калбай калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өлүп калып атат 5 жылдын ичинде. Дыга өтүп кеткенден кийин супер инфекция болуп өлүп, баардыгыбыз эле Кудайдан экен деп отурабыз. Бирок Кудайдан эмес, министерство көп иш кылып коюп атат. Ошол Кудайга шылташ үчүн. Экинчи акыркы сөзүм, айта турган сөзүм, бул жерде моратория кагылайындар. Бул жерде мамлекет өкмөт мораторий объявить этип койгон 2 жыл. Именно бороться ете турган надзорный орган, эпидемия иштете турган маалда надзор кылып туруп, алып салган баардыгын жеке менчиктер эч ким текшербесин. Ал жерде зубной кирип атат, ал жерде частный гинеколог кирип атат. Бүт жуга турган, контакт болуп турган жерлерде алып салган мамлекет тийбегиле, ал жерге попробуй бир ит киргизип көргүлө, кууп өлтүрүп коет. Мурун хотя бы надзорный орган 5 прокуратурага барып 5 суроону мындай согласовать этип, анан текшерсе, азыр мышыгында кире албай калдык ал жака. Отуралып сонун доклад кылып отурабыз, биздики бардыгы сонун. Мына силер укпай атасыңар деп. Андай болгон жок. Мага ол Москвада айтты, биринчи аялың вакцина кылышың керек. Себеп дегенде аялыңа жугузасың деп. 5 жылдан мага миллион деген акча туруп калды. Миллион сом жашайсың, миллион сом жок болсо 2 жылдын ичинде өлөсүң деди. Бүт нерсемди таштап алып Россияга чыгып кеттим. Балам машинемди сатып, бала чакам. Ошол Россиядан айтып атат, гемоконтактный, сен аялыңа сайдырышың керек деп. Бир деген бир информация жок бул жерде. Мен ойлойм, Министерство здравоохранения бир жакшы нерсе алып келет деп болсо, Facebook'та бир барак ачты, Instagram'да бир барак ачты. Бул жөнөкөй элдин эмеси. Мынакей менин жөнөкөй эл катары, бир бизнеске катышпаган катары менин өзүмдүн жеке оюм. Реформа кылат десе, биз сразу эле Facebook'тан баштадык дагы Instagram менен бүттүк. Жок дегиле, мейли анда мен унчукпай чыгып кетейин. Андай болгон жок дегиле. 10 000 доза алып келдик деп күлүп отурасыңар. Шерменде де 10 000 доза. Мен өткөндө айткам, 10 000 доза жөн доза ачып эле койгулачы деп. Эмне деген, миллион деген население суранып атабыз. Миллион деген население, 500 000, 100 000 деген Кыргызстан үчүн гепатит аябай чоң цифра. 100 000 дагы башкасынан жуктурса, бир үй бүлөдө 3төн. Мен жуктурган врач дагы эле иштеп атат. Андай врачтардан 3000 штук экен. Медсестра, врач. Кирип врачтан айтсаң айтат, жок, андай эмес, биздин врачтар окуган, перчатка кийет. Анда кантип жугузуп алды анда? Кантип жугузуп алды алар? Обязательно мен ушул жерге келип кыйкырышың керекпи? Анда бөйрөгүн алмаштырганда ошо келип кыйкырсын. Башкалар келип кыйкырсын, чтоб силер бир нерсе кылыш үчүн. Чын-чынына келгенде ошондой болду де. Врачтар дагы эле иштеп атат. Албайсыңбы десе, андай болбойт. Жок дейт, ала албайсың. Айтып коюн, до конца довершу. Мы не можем убрать, говорит, этого хирурга, который практикующий хирург. Сегодня он лечит, операцию говорит. Почему? Потому что конвенциям по правам человека мы не можем. Укугу тебеленип калып атат. А мага окшогон 100 000дердин укугу тебеленбейт атпайбы? Кантип тебеленбейт? Тебеленип атпайбы? Мына мен тебеленип, мен башыма баш таш менен бир чапты, лезвие менен алабыз деп, мен гепатит болуп калдым. А мага окшогондор 100 000 да. Силер бир кишинин эмесин сактайм деп укугун 100 000 деген тебелеп атасыңар. Спид боюнча ошондой. Спид менен да иштеп атат врачтарыңар, медсестраңар. Жок дегиле, мен вообще унчукпай отурам мен. 1,5 жылдан бери сиздин советниңиз Космос Саревич, жаныңызга ошону суранат элем. Келбесин деп айланай канча нары барып бери келет. Ошол эмеңиз советниңизге айтсаңыз, мен колунан жетелеп барайынчы, Дордойго барайлы, Ош базарга барайлы, калып кетейин кыргызым, айланайын, берешен деп калды.
Акчаңар жок болсо, мен де Чечебаевка деле айткам, иммунизацияда мен счет ачайлы, мен элден кайрылып, 20 жыл өлөм, 5 жыл өлөм, 10 жыл жашайынбы, акча топтоп счетуңарга салып берейин дедим. Рахмат. Космосаревич, азыркы бала чыркыраган чындыкты айтты. Үнү кырылдап, ыйлап туруп айтты. Адам баласы араң көтөрө турган акыйкатты айтты. Өлүм менен өмүрдүн ортосундагы өкүнүштү айтты. 100 000 деген адамдардын өтүнүчүн айтты. Сиз уялбай ушуну угуп турдуңуз да актанып атасыз. Мен макул эмесмин деп. Уят, урматтуу министр. Уят. Ушул сөздү укпашыңыз керек болчу. Уккандан кийин мен кызматтын таштап кетишим керек дешиңиз керек болчу. Аракет кылып атасыз деп. Ай, аракетиңизди көргөн жокпуз да. Биз коңгуроодо ушул баланы ооздон угуп атпайбызбы? Сиз аракет кылсаңыз, коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Андан акча түшүп атат. Ошол акчанын гепатит менен күрөшөйүк. 100 000 деген адамдар куурап баратат, кургап баратат, аманактап калбайык деп айтсаңыз болот беле? Биз колдоп берет элек го депутаттар. Сиз көтөргөн жоксуз. Сиз мындай эрктүүлүктү айта алган жоксуз. Тек кана жооп берип коюп отурасыз. Мен макулмун дегенсиз. 2 жылдан бери иштеп атабыз дейсиңер. Кире албай жүрүптүр байкуш бала. Ушул жерде айтып атат. Бүтүндө кыргыз элин айтып атат. Көчмөндөрдүн оюн өткөргөнчө кеткен акчаны ушул айылга бериш керек болчу. Мына сиз ушул маселеди демилгелеп чыгышыңыз керек болчу. Ушундай жерлерди айтышыңыз керек болчу. Бизге каражат керек. Кыргызстандын калкынын мынча пайызы гепатит болуп калды. Каптап кетти, чумакалардан жаман экен деп. Айткан жоксуз да. Кымбат муналарды алып атасыз. Уят. Мен толугу менен колдойм. Евгений Григорьевич, сиз көтөргөндө сенем. Мен сизге ыраазычылык билдирип, мен рахматын айтам. Мындан кийин мындай маселелерди эгер сиз алып чыга албасаңыз, сиз акырын кетип калсаңыз, алкыш албасаңыз албай каласыз, бирок каргыш албаңыз. Рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбеков, айтыңызчы, эмне үчүн Жогорку Кеңештин төрагасынын протоколдук тапшырмасынын негизинде комитет чыгарган чечимди четке кактыңар же чекеге чаптыңар? Чоң рахмат. Бул боюнча 2018 жылдын 24 июль күнү вице-премьер-министр Алтынай Орбекованын колу коюлган жооп Гүлкан Сакина сиздин атыңызга жөнөтүлгөн. Ошол жерде аргументтер айтылган экен. Анткени мына жаңа замандын динамикасы өзгөрүп атат, технологиянын заманы болуп атат. Ошон үчүн эффективдүү иштеш үчүн, андан кийин жакшы маалымат саясатын жүргүзүш үчүн ушул реформаны зарыл деп эсептеп атабыз деп. Андан кийин мындай обратный реакция болуп туруп, ушул гана маалыматым бар. Рахмат. Сиз Алтынай Сейитбековна Гүлкан Сакинага берген жообун окуп бердиңиз да. Мен сиздин өзүңүздөн сурап атам. Азыр сиз замминистрсиз да. Ооба. Өзүңүздүн пикириңизди билдирбейсиз. Сиз азыр өкмөттүн атынан билдиресиз да. Ооба. Сизби? Ооба. Бул маселе чакырган. Айтыңыз да өзүңүздүн пикириңизди эмне үчүн? Бул жерде бүт документтер менен жапырып атпайбызбы? Баягы реакция болгон жок, андан кийин игнорирование болду деген пикир туура эмес. Бул боюнча өкмөт өзүнүн позициясын билдирген, ошондон кийин ушул иш-чара уланыптыр. Ушул процесс, ушул жараян уланыптыр. Сиз анда маселенин тарыхындагы, тамырындагы жакшы тааныш эмес көрүнөсүз. Бул идеологиянын же болбосо эзелтен бери чыгып аткан 40-50 жылдык тарыхы бар райондук областтык гезиттердин жоюу боюнча идеянын башында мурдагы президенттик администрациянын башчысы Фарид Ниязов турган. Бул идеологиянын башчысы ошол болгон аткаруучусу Айнура Темирбекова деген маданат министринин орун басары болгон. Туурабы, урматтуу башка редакторлор? Мен ошондо эле каршы болгом. Эмне үчүн мындай реформа кылып атасыңар? Мына айтыңызчы, 64 штаттык бирдикти кыскарттыңар. Канча сом экономдодуңар? Канча сом экономдолот ушулардын айлыгын кыскарткандан? Барбы сизде маалымат? Азыр дагы деле эстелип атабыз, бирок азыркы эсебиз боюнча 3,5 миллион сом. Азыркы эсебиз боюнча 3,5 миллион сом. Бирок рахмат Нуржигит Кадырбеков, 3,5 миллион сом эконом кылып атасыңар да. Ай. Өкмөт башчынын бажасынын баласы 300 000 сом айлык алган уктуңуз беле? Кытыма байылган. 168 миллион сомду 27 штаттык биримдикке берип туруп жок кылып жүрдү. Бул маселе ушул жерде каралганда мына Айнура Тойчиева баштап
Садық Шернияз, Ханбек Капашев, Жанар бардығы ушул жерде комитеттен мүчөлөр кызуу талкылап анан өкмөткө тапшырма бергенбиз да. Биз каршы болгонбуз да өкмөттү мындай оптимизация деген бул силер түшүнгөндөй оптовый ликвидация эмес. Оптималдаштыруу деген ал сапат, жакшыртуу деген билдирет. А силер оптимизация десеңер ликвидация. Силерге жогорку кеңештин чечими чекеге чапсаңар. Каалагандай сай, бул эки эле кишинин сунушу болчу. Эгер логика менен барсак, логика менен бара турган болсок, райондук, областтык гезиттерди областтык телевидениеге бере турган болсок, анда Кыргыз тоосун ЛТРге, эркин тоону КТРге бергиле да. Эгер ал гезиттерди окубаса, булар деле эл окуйт да. Туурабы? Логиканын жолу ушундай болот атпайбы? Эмне үчүн экөөнү калтырып койдуңар? Ал бизге карабайт, бул гезиттер бизге оригиналдык гезиттер гана карайт. Жок, логикасын айтып атам мен. Туурабы? Же міне эркин тоону окуган кишилер ошо кара бара кабарларын окуй калабы? Же болбосо өзгөнүн гезитин окуй калабы? Балким туура айтып атасың. Же Теңир тоону окуй калабы? Анан департаментти булар айтып атпайбы? Караш керек деп. Ушу департаменттин кереги жок да, силер аппендицитсиңер да чын-чынына келгенде. Эч жумуш кылбай эле силер зыян алып келдиңер да. Мына менде бир материалды көрсөтөйүн. Государственная служба по борьбе с экономическим преступлением выявила злоупотребление Департамент информации и массовой коммуникации Министерства культуры, информации и туризма на сумму свыше 81 миллиона сомов. Мына департаменттин кылган силердин жакшылыгыңар. 3 миллион сомго кыскартабыз деп 81 миллион сомду ап еттиңер. Бұл 2015 жылы департамент арқылы 154 миллион, 2016 жылы 182 миллион сом бұл КТРға бөлінген. Сіз жақсы білесіз, 15 канал деп бөлінген, а фактически 8 елі канал, 7 каналдың ақшасын жеп кеткен. Қылмыс іші қозғалып жатады. Мына департаменттің қылған Қырғыз еліне жақшылығы. Анан өзін өзі бағып келатқан, илгертен бері тарихты сақтап келатқан, тақтап келатқан 4000 сом айлығы бар журналистерді ликвидация қылып отасыңар да қысқартпай. Қысқартсаңар таможниктерді қысқартпайшы, 40 000 сом айлық алған. Салықтарды қысқартпай өкмөт. Ушуларды қарап қалдық. 64 адам Қырғызстанға қиын болды үшін бағыш. 3 миллион сом екен. УКМК-да кеше 200 000 доллар ұрдатып отыр. Чақалайдың чақ түшін жоқ дейді. А сілер 3 миллион сомды айтасың, когда 14 миллион сомды ұрдап кетті. УКМК-дан ұрдап кетті. Башқа жерден емес. Уят. Мына сіз айтып атасыз да, бірілде мен емес. Бұл сілердің өкмөттің тоқтауына қарсы болатқан. Аким губернатордан барды қарсы. Мына Аламедин район акими Марс Сақыраев жазып атат маға. Тарихты жазып атат, баш жағын оқып қойын. Қайрадан райондық мемлекеттік администрацияның қолдаусыз қантип 5 000 сом айлық алып іштеп келген райондық гезиттің қызметкерлері өз қаражаттарына жаңы гезит ашып түптей албайды. Областық медиа борбор түзілгенде да райондың жаңылықтары 8 қызметкер толық чағылдыранға жетішче меселе. Қантип 2 хабарчы қаттауда тұрған 152 000, факты жүзінде 180 000 халқы бар, 17 айыл аймағы, 52 айыл райондық мекеме шықланы бар, Аламедин район жаңылықтарын чағылдыруға жетішет. 6 кишинин аз айлық болса да жұмыс орды менен қамсыздағанның ордына мындай қайдыгер мамиле қылу тура емес деп ойлаймын. Аким айтып атат. Акимдин пикири. Эми Кыргыз республикасынын маданият, баалыма жана туризм министрлигинин техникалык базасын бербейбиз. Кайрадан баштан баштап түзүп алгыла деген акылга сыйбайт. Аламедин кабарлар гезитинин техникалык базасын Аламедин райондук мамлекеттик администрация күчү менен чыңдап, кызматтык унакта чейин камсыз кылганбыз. Ошол себептен Кыргыз республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин Аламедин райондук Аламедин кабарлар гезитинин материалдык техникалык базасы менен Аламедин райондук мамлекеттик администрациясын өткөрүп беришине жардам беришиңизди суранам. 45 жылдык тарыхы бар Аламедин районунда орду бар. Аламедин кабарлар гезитинин Аламедин мамлекеттик администрациясы уюштуруучу катары өзүн өзү каржылоого өткөрүп, мындан ары заман талабына жараша уюштуруп кете аларына кепилдик бере алгандыгын өтүнүп жатам дейт. Керт башы менен аким кепилдик берип атат. Жогорку кеңештин депутаттары сунуш берип атат. Өздөрү айтып атат, бизди бакпай эле койгула. Биз өзүбүздүн бизди жойбогула деп атпайбы? Эмнегиле өчөштүгөндө калдыңар? Эми бул Нуржигит Кадырбек сиздин бул жерде таптакыр тиешеңиз жок. Сиз кийин келдиңиз. А бирок бул эки эле кишинин сунушу болчу. Өкмөт эмне үчүн жогорку кеңештин комитеттин сунушун эске албай, эки кишинин сунушун эске алган. Фарид Ниязов менен Айнур Темирбеков. Мына мен жакшы билем. Мына олардын бардыгы билет. Канча жол чоңулдук турабы? Маданият министрлигине. Бардыгын айтышкан. Аппарат президенти бизди кыйнап отур дейт. Өкмөт болсо отурат. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп. Сиздин айтканыңыз туура кошулам дейт.
А бирок бизди тияктан өпкөйсүз үзүп атат дейт. Ошондуктан комитет жакшы чечимди даярдапсыздар. Мен ушул жерде отурган кесиптештерим баардыгын ушул комитеттин чечимин колдоого чакырам. Анан урматтуу маданият министрлиги, силер дагы маданиятты сактап калабыз десеңер, силер дагы өрүсүңөрдүн жакшы пикириңердин буга болгон каршы пикириңерди билдиргиле да. Башыңарды салып отура бербегиле да. Айткыла да силер деле. Эки жердеги 2-4 экенин көрүп туруп анан кийин 5 десе 5 дей бересиңер. Жок деген өзүңөрдүн пикириңерди айтпайсыңар. Эми ушул 3 миллион сомдон мамлекетибиз ушу өксүп калабы? Мейли ушул 3 миллион сомду бербей эле койгула. Жок дегенде бизге тийбегиле чыгып атпайбы? Ошону суранса да жок деп атпайсыңар. Өзүңөр оппозицияны түзүп атпайсыңар. Эртең анан силердин саясаткер ушулар колдойбу? Кимге оордук келтирди ушул? Анан айтып атасыңар да айыл жеринде эч ким окуйт. Бүгүнкү берген кабарды эртең берген бул туура эмес депчи. А кемпир чалдардын баардыгы КТРди көрөбү? Азыр КТРден көрү РТРди көп көрөт. ЛТРге караганда НТСти көп көрөт. Бул чындык да. Анан силер мажбурлап көргөзө албайсыңар да. Ал ким каалаган кабарын. Ал жерде райондук башка кабарлар бар. Райондон жаш журналисттер бар. Ошолор өздөрүнүн макаласын чыгарат, ырларын жазат. Эмне үчүн ушундай тарыхый нерсеге келип тургандан кийин балта чабасыңар анан ушул оптимизация, кыскарткылачы оногу. Прокуратуранын санын кыскарткыла, ГСПБтин финполициянын санын кыскарткыла. Эгер ошончолук өкмөткө акча табылбай жатса, штаттык биримдерди кыскартыш керек болсо, айлыгы, маяналары асмандаган кишилердики кыскартпайбы? Анан байкуштарга келип туруп асылып калбай. Колдоого чакырам, рахмат.